Саламатсыздарбы, урматтуу Кудда арыган Жалал-Абад жергесинин тургундары, урматтуу мекендештер, футбол спортунун көрмандары жана ардактуу меймандар. Футбол бул миллиондогон адамдардын жүрөгүн толкутуп, кайталангыс эмоцияларды тартуулаган кызыктуу оюн. Мына ошондуктан дүйнө жүзүндө номер 1 спорт болуп эсептелет. Дүйнө жүзү менен катар Кыргызстанда дагы футболдун аброю абдан жогору, көрмандары 100 000 деп саналат. Азыр биз өлкөбүздүн ошол 100 000 деген көрмандарына, жалпы эле кыргызстандыктарга жакшы саамалык тартуулоонун астында турабыз. Ошентип, Барселона футбол клубунун Борбор Азиядагы туңгуч академиясынын салтанаттуу ачылышы менен жалпыңыздарды чын дилимден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Урматтуу коноктор, кезектеги сөздү Барселона клубунун, футбол клубунун президенти мырза Жоан Лапорта сунуштайбыз. Mr. President, authorities, legends of Football Club Barcelona, delegation of Football Club Barcelona, ladies and gentlemen. Урматтуу президент мырза, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, урматтуу футболдун көрмандары, легенда ардагерлери, айымдар жана мырзалар, кош келиңиздер. First of all, Mr. President, I want to put on this jacket because it's a gift from you. Эң биринчиден, президент мырза, мен ушул чапанды кийип отурам, анткени сиз белек катары мага бердиңиздер. And I'm wearing this as a matter of respect for the president and the Kyrgyz people. Кыргыз элине сый, урмат көрсөтүү менен ушул чапанды кийип отурам, анткени президенттин колунан алган белек болуп жатат мен үчүн. And in order to illustrate this love story between Kyrgyzstan and Football Club Barcelona. Андан дагы тышкары мен айтып кетер элем, бул биздин өлкөбүздөрдүн клуб Барселонанын жана Кыргызстандын ортосунда болгон достуктун белгиси деп айтып кетет элем. As a president of Football Club Barcelona, it's a great honor you be here, Mr. President Japarov, at the opening of Barça Academy in Jalalabad. Мен абдан сыймыктанып отурам, президент мырза, Жапаров президент мырза ушул жерге келип, Барса академиянын ачылышына келип жатам, сиздер менен кошо абдан ыраазы болуп турам, кубанычтамын. This is the first step in the developing of Barça experience in Kyrgyzstan. Бул биздин Барса тажрыйбасын Кыргызстанга алып келе турган биринчи кадам болуп жатат. In Kyrgyzstan, where Barça is loved and respected by many fans around, well, all over the country. Барсанын көрмандары биякта көп экен. Мен мына көрүп атам, Кыргызстанда миңдеген көрмандарыбыз бар экен. And another aim is to take known the Barça football style, which we are proud of. Дагы бир максаты бул Барсанын өзгөчө бир стилин, өзгөчө ыкмасын көрсөтүүгө дагы мүмкүнчүлүк болуп атат. Анткени биз бул тажрыйбаны жана стилди дүйнөгө таанылуу болсун деп дагы максат койгонбуз. Very soon, President, we hope to see the young Kyrgyz footballers trained here in the international tournaments that are organized by Football Club Barcelona, Barça Academy World Cup and Barça Academy Cup Asian and Pacific.
Мен чын жүрөктөн ишенем, ушул жерге машыгууга келе турган жаш футболчулар мындан ары дагы дүйнөлүк чемпионаттарга, кубоктарга катыша тургандай болуп, адис болуп чыгышсын деп каалайт элем. Анткени бул жаштардын Кыргызстандагы футболчу боло турган жаштарды колдой турган клуб болуп эсептелет. And why not one day to get a Kyrgyz footballer, a professional football player in Football Club Barcelona? This would be a dream, but you have a president that the dreams come true. Биз ушул жердеги футболчулардын арасынан Барселонага келип, эл аралык мелдешүүлөргө, турнирлерге катыша турган спортчулар чыгат деп ишенебиз. Бул максатка жетиш үчүн бүт мүмкүнчүлүктөрү бар. Президент мырзанын колдоосу менен жана биздин академиянын колдоосу менен ушундай максаттарга жетишебиз деп ишенем. Our cultures come together a little more. Бүгүн биздин өлкөбүз жакыныраак болуп атат. Thanks to the Barça colors. Барсанын өңдөрүнө рахмат айтабыз бул үчүн. Эки өлкөнү, эки элди жакындатып атат Барса. Rahmat, President, for making the dreams come true. Rahmat. Кол чабуулар менен конокторубузду узатабыз.